Mehrimdүү жана райымдуу Аллах Тааланын аты менен. Аллах Таала Куранда жумшактык жана кечиримдүүлүк тууралуу айтат. Астагфируллах. Ачуусун сабыр менен баскандар, адамдарга кечиримдүү болгондор, ушулар Аллахтын жакшы көргөн пенделери. Аллах жакшылык кылуучуларды сүйөт. Аллахым барыбыз ошолордун катарында кылсын. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахыма чексиз шүгүр мактоолорду айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу үй бүлө кутман сахабаларына салам салаваттары жолдоп, алардын жолун жолдогон кийинки жалпы мусулмандарга да Аллахтын мээрим ырайым тынчтык берекеси болсун, салам салаваттары болсун. Амин. Аллахума солли аля сайидина Мухаммад. Жазаллаху ана Мухаммадан саллаллаху таала алейхи вассалама бима хуахлуху. Абу Саид аль-Худри айтат, Аллахандан разы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ачуу оттон чыккан чок. Эгер бириңердин ачууңар келсе, турган болсо отура калсын, эгер отурган болсо жата калсын. Эгер жаткан болсо топуракка ооналактай калсын. Ушундай кылып болсо да ачуусун жоготсун. Абу Саид аль-Худри Аллахандан разы болсун айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ачуулануудан сактангыла. Ачууланган убакытта адам баласынын жүрөгүнө от жагылат. Көрбөйсүңбү? Бир адам ачуусу келсе, эки көзү кысарып кетет. Кан тамырлары канга толуп кетет. Кээде бириңердин ачуусу тез келип тез кайтат. Бул экөөсү бири-бири менен теңдешип калат. Кээ бириңердин ачууңар акырындап келет, кайтуусу да акырындап кетет. Бул экөөсү да бири-бири менен теңдешет. Силердин жакшыңар ачуусу кеч келип тез кайтса, силердин жаманыңар ачуусу тез келип кеч кайтса. Аллах сактан болсун. Абу Умама аль-Бахили айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ким ачуусу келген учурда ачуусун чыгарууга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, ачуусун басып калса, Аллах Таала кыямат күнү анын жүрөгүн ыраазычылык менен толтурат. Инжил китебинде жазылган экен. Алхамдулиллах. Инжил китебинде жазылган экен: о адам баласы, сен ачууң келгенде мени эстесең, мен да ачуум келгенде сени эстеймин. Менин сага жардам бергениме ыраазы болсоң, менин сага берген жардамым сен өзүңө берген жардамыңан да жакшыраак болот. Умар ибн Абдулазизди, Аллахандан разы болсун, бир киши ачууландырганда айткан экен: эгер сен мени ачууландырбаганыңда сени азаптамак болчумун. Ал дегени, сен менин ачуумду келтирип, ачуумду басып көп соопторго ээ болдум. Ошондуктан күнөөңдү кечирдим, эми азаптабаймын деген экен. Умар ибн Абдулазиз, Аллахандан разы болсун, көчөдө бир мас кишини кармап, камчы менен урмакчы болду. Эле ал мас киши Умарга, Аллахан ага разы болсун, жагымсыз сөздөрдү айтты. Умар радиаллаху анху ал кишинин жагымсыз сөздөрдү айтканын угуп ачууланып, кайра камчы менен урбай коюп жиберди. Алдындагы кызматкерлери айтышты: о Амирул Мукминин, бул мас кишинин арак ичкендиги үчүн камчы менен урмакчы болдуңуз эле. Ал киши сизге жагымсыз сөздөрдү айтса, урбай кайра бошотуп жибердиңиз да. Умар, Аллахандан разы болсун, айтты: туура, бул киши мага жагымсыз сөздөрдү айтып ачууландырды. Эгер мен бул кишини урганымда ачуумду чыгарыш үчүн урган болуп калмакмын. Ал эми мен ачуум үчүн бир мусулман адамды урууну жактырбайм. Маймун ибн Михрандын бир күн кызматкери бир чыныга шорпо алып келе жатып, буту чалышып, кожоюнун үстүнө шорпо төгүлүп кетти. Кожоюну ачууланып, аны уруп адеп бермекчи болду.
Адеп бермекчи болду эле күн мындай деди. О кожоюн, Аллахтын бул сөзүнө амал кылыңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ачуусун баскан адамдар эң жакшы адамдар деп айткан экен. Кожоюн айтты. Жарайт, бул аятка амал кылдым. Андан кийинки аятты дагы угуңуз. Адамдарды кечирүүчү адамдар да жакшы адамдар. Жарайт, кечирдим. Андан кийинки аятты да угуңуз. Аллах кайрымдууларды жакшы көрөт. Кожоюн айтты. Жарайт, мен сага кайрымдуулук жасайын. Сени Аллахтын ыраазычылыгы үчүн боштондукка чыгардым. Сен эркинсиң деп бошотуп жиберди. Алхамдулиллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде 3 касиет болбосо, ыймандын даамын билбейт. Биринчи, жогоштук. Аны менен наадандардын наадандыгы кайтарылат. Такыбалуулук. Аны менен арамдан сакталат. Экинчи такыбалуулук болду. Үчүнчү, жакшы мүнөз. Аны менен бардык адамдар менен мамиле кыла алат. Аллахым баарыбызды көркөм кылып эс кылсын. Амин. Вахаб ибни Мунаббах айтат, Аллах андан ыраазы болсун. Бани Исраил элинде бир такыбалуу ибадатчыл адам бар болчу. Шайтан ага көп аракет кылды, адаштырайын деп. Бирок мүмкүнчүлүк таппады. Бир күн ал киши бир кажети үчүн сапарга жолго чыкты эле. Шайтан анын артынан ээрчип алды. Аллах эле сактан болсун. Бир жерде мүмкүнчүлүк табылып калар деп. Ал кишини ачуу жаатынан, шахават жаатынан азгырууну каалады. Бирок мүмкүнчүлүк болбоду. Коркутуу жагынан азгырайын деп тоодон чоң ташты үстүнө кулатты. Таш ал кишиге жакындаганда Аллахты зикир кылды эле, таш кыйшайып өтүп кетти. Андан соң шайтан өзүн арстан сүрөтүнө окшотуп, жырткычтар сүрөтүнө окшотуп ырылдап келди. Ал киши такыр көңүл бурган жок. Ал киши намаз окуп жатканда шайтан өзүн жылаанга окшотуп бутуна чоролушуп чыкты. Саждага барганда сажда кыла турган жерине оролуп жатып алды. Ал киши колу менен жылаанды ары түтүп жерге сажда кыла берди. Башын саждага койгондо жылаан оозун чоң ачып башын жутмакчы болду. Бирок ал киши көңүл бурбай, коркпой, шашпай намазын бүтүрүп салам берди. Шайтан келип айтты. Мен сени азгырам деп колумдан келген айла амалдарымды колдондум. Бирок айла амалдарым кыпынчалык пайда бербеди. Мен ойлонуп ушундай натыйжага келдим. Мен сени менен достошоюн. Бул күндөн баштап сени азгыртууну эсимден чыгарайын. Экөөбүз дос болойлу. Ал киши мындай деди. Жок, сен мага канча деген айла амалдар жасап коркуттуң. Алхамдулиллах, мен коркподум. Ал эми бүгүн мен сага достошууга эч кандай муктаждыгым жок. Шайтан айтты. Сен үй бүлөңдөн сурабайсыңбы? Сен үйүңдөн чыгып кеткенден кийин үй бүлөң кандай абалга түшкөн? Ал киши айтты. Үй бүлөм өлгөн сыяктуу эле. Мен да өлүкмүн. Өлүк да өлүктүн абалын сурачу беле. Шайтан айтты. Башка адам балдарын кантип азгырганымды сурабайсыңбы? Ал киши айтты. Мейли, башка адамдарды кандай азгырасың? Шайтан айтты. 3 нерсе менен азгырамын. 3 нерсе менен азгырамын. Сараңдык, ачуулук, мастык менен. Инсан сараң болсо, канча мал мүлкү көп болсо деле, көзүнө аз көрүнүп, малдын акысын бербей, кайыр садака кылбай, башка адамдар мал мүлкүнө көз артат. Эгер инсан ачуулуу болсо, биз шайтандар өз арабызда топ сыяктуу айландырып ойнотобуз. Жаш балдар топту бири-бирине тебип ойногон сыяктуу. Эгер ачуулуу инсан дубасы менен өлүктөрдү тирилте турган болсо деле, аны азгыруудан үмүтүбүздү үзбөйбүз. Себеби ал курган нерсесин бир сөз менен ачууланып бузуп сала берет. Эгер инсан мас болсо, аны жетелеп каалаган жака алып кете беребиз. Койду койчу кулагынан кармап каалаган жерине жетелеп
алып кеткен сыяктуу. Ушул 3 нерсе менен шайтан инсанды оңой эле каалагандай аскырат экен. Акылдуу инсан ушул 3 нерседен алыс болууга тийиш. Ушул 3 нерседен алыс болгон инсанды шайтан аскырууга мүмкүнчүлүк таппайт экен. Иблис Муса алейхиссаламга келип мындай деди: О Муса, Аллах Таала сени өзүнө эң жакын элчилеринен кылып, эч пайгамбарларына сүйлөбөй, сага гана сүйлөдү. Мен деле Аллахтын макулуктарынан бир макулукмун. Мен тообо кылсам, Роббим менин тообомду кабыл кылар бекен. Сурап берчи дегенде Муса алейхиссалам сүйүнүп, даарат алып, каалаганча намаз окуп, дуба кылып мындай деди: О Роббим, Иблис деле макулуктардан бир макулук экен. Тообо кылсам тообомду кабыл кылар бекен деп суранып жатат. Аллах Таала вахий кылып айтты: О Муса, ал Иблис адамга сажда кылбай капыр болгон. Дагы деле болсо адамдын мүрсөсүнө барып сажда кылсын, тообосун кабыл кылайын. Муса алейхиссалам сүйүнүп келип Иблиске Аллах Тааланын буйругун кабар кылды. Иблис ачууланып, текеберленип мындай деди: Мен адам тирүү кезинде сажда кылбадым эле, ал эми өлгөндөн кийин чирип кеткен сөөктөргө сажда кылат белем деп дагы эле текеберленип сажда кылуудан баштатты. Анан Иблис Муса алейхиссаламга кайрылып айтты: О Муса, сен менин сөзүмдү кайтарбай менин сунушумду Роббиңе жеткирдиң. Бул кылган жакшылыгың үчүн мен сага 3 осуятымды айтып коеюн. Ачууң келген учурда ал ачуу менден экенин эсиңден чыгарбагын. Себеби мен сенин жүрөгүңдүн ичинде, денең арасында кан жүрүп турган тамырлардын ичинде мен эркин жүрүүгө мүмкүнчүлүгүм бар. Согуш учурунда душманга жолукканда мен адам баласына келип өлүмдүн коркунучун жүрөгүнө салып, үй бүлөсүн, бала чакасын, мал мүлкүн эсине салып, васваса кылып артына кайтарамын. Бош жерде махрам эмес чоочун аял менен бирге олтурбагын. Себеби мен сенден аялдан сага болгон ортоңордогу элчи болом. Мурда таабийиндерден бир кишинин алдында отуруп, жүзүнө карап туруп эле мактады. Таабий мындай деди: О Абдуллах, эмне үчүн мени мактайсың? Менин ачуум келген убакта бирге болдуң беле? Эгер ошол учурда ачуумду басып жооштук кылган болсом, мактасаң жарашат болчу. Сапарда бирге болуп, сапардагы менин кулк мүнөзүмдү сынап көрдүң беле? Эгер сапарда бирге болуп, сапардын кыйынчылыгында, жеңил-чегилдигинде бирдей болуп, өзгөрүлбөй жүргөн болсом, анан мактасаң жарашат болчу. Мага аманат берип сынап көрдүң беле? Эгер мага аманат берип, аманатка кыянат кылбай өз убагында аманатыңды тапшырган болсом, анан мактасаң жарашат болчу. Ошондуктан ушул 3 абалын сынап көрмөйүнчө бир адамды мактаганга туура келбейт. Бейишке 3 мүнөз менен кирсе болот. Бул 3 мүнөз улуу, акылдуу адамдардан гана болот. Кечиримдүү болгун, сага зулум кылса деле. Берешен болгун, сага бербесе деле. Жакшылык кылгын, сага жамандык кылса деле. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: бир киши келип Абу Бакыр Сыдыкка жагымсыз сөздөрдү айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да ошол жерде отурган болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үн чыкпай олтурду. Абу Бакыр радиаллаху анху да үн чыкпай олтурду. Ал жагымсыз сөздөрдү айткан киши үн чыкпай калды эле Абу Бакыр радиаллаху анху сөз кайтара баштады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туруп кетип калды. Абу Бакыр радиаллаху анху артынан чуркап барып: О Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, ал киши мага жагымсыз сөздөрдү айтканда үн чыкпай отурдуңуз. Ал эми мен ал кишиге сөз кайтарсам туруп кетүүдөсүз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: сен үн чыкпай отурган кезде бир периште ал кишиге сөз кайтарып жатат эле. Сен сөз кайтара баштагандан кийин
Ал периште кетип калып, анын ордуна шайтан келип отурду. Ал эми мен шайтан отурган жерде чогуу отурууну туура көрбөдүм. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: үч нерсени жасасаң, Аллах Таала үч нерсени кепилдигин алган. Үч нерсени жасасаң, Аллах Таала үч нерсени кепилдигин алган. Бирөө сага зулум кылса, сен аны Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кечирсең, Аллах Таала сенин абириңдин ашыруусун кепилдигин алат. Абириңдин ачыруусун кепилдигин алат. Бир адам байыш үчүн адамдардан сураануу эшигин ачса, Аллах Таала кедейлик эшигин ачуусун кепилдигин алат. Бир адам Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кайры садака кылса, Аллах Таала анын мал мүлкүн көбөйтүрүүсүн кепилдигин алат. Факих радиаллаху анху айтат: ачууңар келген учурда сабырдуу болгула. Ачууңар келгенде шашпагыла. Шашылууда да 3 зыяндуулук бар. Сабырдуулукта 3 пайда бар. Шашылууда 3 зыяндуулук. Өкүнүү, адамдардын айыптоосу, Аллахтын азабы. Сабырдуулуктагы 3 пайда: сабырдуулугуна кубануу, адамдардын мактоосу, Аллахтын берген сооптору. Себеби сабырдуулук оболу ачуу болсо деле акыры таттуу болот. Алхамдулиллах роббил аламин. Али радиаллаху анху кулун чакырды эле келбеди. Экинчи жолу чакырды, келбеди. Ачууланып чуркап жанына барса, ал жан баштап күлүп отурган экен. Али радиаллаху анху: эмне себептен чакырганымда келбедиң? Кул айтат: сиздин жооштугуңузга, урбастыгыңызга ишенип барбадым. Али радиаллаху анху айтат: мени жоош, урбайт деп ишенген болсоң, күбөлүк берсең, анда сен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эркинсиң деп азат кылып жиберген экен. Аллах Таала Муса алейхиссаламга вахий кылып айткан экен: күн тийип турган, ай тийип турган нерселерин баардыгы сага зуба кылуусун жакшы көрөсүңбү? Күн тийип турган, ай тийип турган нерселердин баардыгы сага дуба кылуусун жакшы көрөсүңбү? Муса алейхиссалам ооба деди. Алла Таала айтты: адамдардан сага жеткен ызаларына сабырдуу бол. Кээ бир адамдар менин ырыскымды жеп, менден башкага ибадат кылганда мен сабыр кылган сыяктуу. Умар радиаллаху анху айтат: мен Роббимди түшүмдө көрдүм. Мага мындай деди: о Умар, менден кандай тилегиң болсо сурагын. Мен үн чыкпай туруп калдым. Экинчи жолу кайрылып айтты: мен сага болгон мүмкүнчүлүгүңдү берсем, сен мүмкүнчүлүгүңдөн пайдаланбай үн чыкпай отурасың. Мен айттым: о Роббим, пайгамбарларга китеп түшүрүп, аларды шарапаттуу кылдың. Ал эми менин тилегим ортомчусуз бир сүйлөп сөзүңдү угусуп, мени да шарапаттуу кылсаң. Аллах Таала айтты: о Умар, ким жамандык кылган адамга жакшылык кылса, ал Аллах Таалага чыныгы шүкүрчүлүк кылыптыр. Ким жамандык кылса, жакшылык кылган адамына ал менин берген неаматтарымды капырлыкка алмаштырыптыр. Аллах Таала эмне дептир? Аллах Таала айтты: о Умар, ким жамандык кылган адамга жакшылык кылса, ал Алла Таалага чыныгы шүкүрчүлүк кылыптыр. Ким жамандык кылса, жакшылык кылган адамына ал менин берген неаматтарымды капырлыкка алмаштырыптыр. Абу Дардо радиаллаху анху айтат: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ким ачуусун чыгарууга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, ачуусун жапса, кыямат күнү Аллах Таала элдин арасынан аны чакырып алып, хурул айын аялдардан каалаганына тандап алууга ыктыяр берет. Тиброни радиаллаху анху айтат: бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип мындай деди: о Аллахтын элчиси, мен кандай амал жасасам бейишке кирем? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ачууланбагын, бейиш сеники болот. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахым өзү эле сактаган болсун. Шайтандын аскырыгынан, жанагындай сараңдыктан, архамар рахимин. Билип билбей алган күнөөлөрүбүздү, ката кемчилигибизди кечирип, Аллахым өзүңдүн сүйүктүү таква салих мүнөзү көркөм кулдарыңан кылып, Аллахым
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям татыктуу үммөтү кылып өзүнүн татыктуу кулдарын кылып эки дүйнө бактылыгын насип кылып өзүңө ыраазы болуп өзүң ыраазы кылып өз дарыгөңдө Аллахым ката кемчиликтерибизди кечирип кабыл кыл.